Tuğumuz. Bizden köp yaşaganlar жердин алдында. Bizden baylar жердин алдында. Bizden sulular жердин алдында. Bizden güçlüler жердин алдында. Ey tuğanlar, bizden kıyındın bardығы жердин алдында. Biz eş kim emezbiz. Ошончо туғандар, бұл жер ылғабай тұрған жер. Қабыр күн сайын қайрылат екен. Ey адам баласы, мен угуп ал, жалғыздықтың үйімін дейт. Men қараңғылықтың үйімін дейт. Men қорқыныштықтың үйімін дейт. Men құрт құмырсқаның үйімін дейт. Туғандар, қабырдың күн сайын қайрылысын ұғып қойды. Ошон үчүн айтат экен, мен үстүмдө сен таза жашагын. Бирөөгө зулумдук кылба, бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнү кордобо, бирөөгө жамандык кылба, бирөөнүн арам ойлобо, жамандык кылба. Бизге башка эмнени айтып атат? Динибиз эмнени айтат? Жаман бол деп атат. Бир гана ошо ынтымак бол деп атат. Адалдан тап деп атат. Улууну урматта деп атат. Кичини ыззатта деп атат. Жуунуп жүр дейт. Таза жүр. Денеңи таза карма. Саарадан сактан, чагымчылыктан сактан, текеберликти жүрөктөн чыгар, көрө албастыкты чыгар. Ата-энеңи урматта, жалкоолонбой аркы керекти мээнет кыл. Ушул ааламдын кожоюнун унутпа. Сага күн сайын өмүр берип атат. Күн сайын ырыскы берип атат. Күн сайын акыл берип атат. Күн сайын ден соолук берип атат. Жараткан Алланы унутпа. Жоктон көз берген сага. Көздү эч ким бере албайт. Жүрөктү эч ким соктура албайт. Мени эч ким иштете албайт. Бүгүнкү күн окумуштар бардыгы мээ бар экенин аныктады, мени көрдү, бирок иштегенин акылына жеткен жок. Жүрөктү көрдү, жүрөк кандай иштет? Буга жете элек. Жетпейт дагы. Рух адамдын жаны азыр кайра салат алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жан чыгып кетти, дене калды. Мынакей камчоек абасын денесин азыр алып келди. Азыр коюлгандан кийин рухсун кайра жанын салып, сунак үчүн салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдардын бут кийиминин тоошун үнүн угат деген. Басып бараткан, кетип аткандардын үнүн угат дейт. Ошон үчүн бул жерде ишe карап туруп, салам айтып, дуа кылып, ахиретти эстеп, Кур'ан окуп, өзүбүзгө дагы ахиретибизди даярданганга аракет кылайлы тугандар. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга өзү ыраазы болгон жашоо берсин.